2 жылдан ашуун убакыт бою гемодиализ алып келген 36 жаштагы Самат Бейшенов бөйрөк алмаштыруу операциясына муктаж болчу. Ал өз каражатына Туркияда операция жасатууну туура көргөн. Бирок былтыр президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен Кыргызстанда бөйрөк алмаштыруу операциялары мамлекеттик бюджеттен каржыланып, эл үчүн акысыз ишке ашырыла баштаганын уккан соң ал дароо кезекке турган. Ошентип 5 күн мурда апасы донор болуп, бир бөйрөгү эне жана баланы коргоо улуттук борборунун трансплантология бөлүмүндө алмаштырылды. 2 жылдан бери гемодиализ даярданган жарым жыл болду. Şu операция жарым жылдын ичинде даярдадык. Документтерди даярдадык, анализдерди жибердик. Ошол мамлекетке чоң рахмат, президентибизге да чоң рахмат. Садыр Жапаров ошонун баарын кылганына чоң рахмат. Участогун, үйдүн жартысын участогун сатайын деп чуркадым. Анан кийин эле аны сата элек деле документ даярдап антиметкиче эле бекер деп калды. Мен ошондон кийин эле ушу бекер жакка чуркадым. Анализ тапшырып, антиментип ошондукка чейин ушунча убакыт келди. Биздин чоңдорго, Садыр Жапаровго мен чоң ыраазымын. Рахмат, ошондой бизге ажоону берип койгонуна миң мәртебе ыраазымын. Мынакей бекер болбосо, мындай болбосо биз кантип гана эмне гана акчабыз кетет эле. Көп эле эмелерге бардым, барбаган жерим калган жок. Айыктырып алам деп да жүрдүм, бирок болбой аягында ушундай болду. Ошо азыр эми биздин врачтарга дагы рахмат. Буга чейин бейтаптар чет өлкөгө барып операция жасатууга аргасыз болчу жана ар бир операция үчүн $50,000 ашуун акча сарпталчу. Азыр андай операциялар өлкө ичинде жеткиликтүү болуп, чыгымды мамлекет өз мойнуна алууда жана башка мамлекеттерде мынчалык кеңири кайрымдуулук жок. Бул кадам калк үчүн медициналык жардамдын жеткиликтүү кылып, медицина тармагындагы өтө маанилүү реформа болду. 100% мамлекеттин эсебинен каржыланат. Трансплантация бүткөндөн, пересадка болуп бүткөндөн кийин дагы булар улуттук госпиталда учет кылынышат. Посттрансплантационный пациент болуп, тиешелүү булар иммуносупрессивдик дарыларды алышат мамлекеттин эсебинен буларда. Буларды улуттук госпиталдан алышат. 2024-жылы эне жана баланы коргоо улуттук борбордун трансплантология бөлүмүндө мамлекет эсебинен бейтаптарга 22 операция акысыз жасалды. Бүгүнкү күндө кезекте дагы 118 бейтап турат. Алардын 5-өө операцияга керектүү даярдыктан өткөн. Операция болгон күндөн кийин адам 14 күн жатат. 14 күнүн ичинде ал чыгат. Чыккандан кийин ал улуттук госпиталга көзөмөлдөгө турат. Улуттук госпиталда өзүнүн официалдуу керектүү кагаздар менен туруп, ошол жерде мамлекет ага 2 дарыны берип турат. 2 иммуносупрессиялык дары аны алып турат. Биз бу жерде 3 ай аны чакырып карап турабыз. 3 айдан кийин ал толугу менен өзүнүн жашаган жерине нефрологко жүктөлүнөт. Анан кийинкиси ошол жерде өз эрежеси менен каптоодо жүрөт. Бөйрөк алмаштыруу операциялары дүйнөдө АКШ, Германия, Улуу Британия же Орусия сыяктуу эң өнүккөн гана мамлекеттерде акысыз жасалат. Бирок ал үчүн бир топ милдеттүү шарттар аткарылууга тийиш. Мисалга, операцияга муктаж адам медициналык жактан камсыздандырылган болуш керек жана ошондо дагы көпчүлүк учурда операциялар кайрымдуулук фонддор тарабынан каржыланат. Айчолпон Мукашева, Жумабек Ногоев, 7 канал.